Бүгүнкү күндө соттордун деңгээлине да, тазалыгына да коомчулук тарабынан нааразылыктар айтылып келет. Алас келгенсип соттор башка бийлик бутактарына дагы көз каранды. Паракорчулук гүлдөгөн. Муну аз маяна төлөнгөнүнө карабай, сот болууга умтулгандардын көптүгүнөн байкоого болот. Бул терс көрүнүштөрдү жоюу үчүн Республика Ата журт фракциясы сот тармагын реформалоо боюнча бир катар сунуштарды иштеп чыккан. Анда Фемида өкүлдөрүнө төмөнкүдөй талаптарды коюу керектиги айтылган. Өзүнүн телефон менен же болбосо телефон угуу жөнүндө, же болбосо өзүнүн жакындарын угуу жөнүндө макулдукту берет. Бул эмнени айтат? Сот болуп иштеген адам мен ачыкмын деген сөз көрсөтөт. Бул кол коюп берет сот карарынын алдында. Экинчиси, соттоп атканда ошол жерге бир компаниябы же адамбы, ошого өзүнүн кызыкчылыгы барбы, тууганчылыгы барбы, алысча тууганчылыгы барбы, ал жөнүндө сөзсүз айтып чыгыш керек. Бул жөнүндө ал судьялардын кеңешине жазуу түрүндө бериш керек. Ошондой эле сот болом дегендер калпты аныктоочу аппарат полиграф аркылуу текшерүүдөн өтүүсү керек деп жазылган. Жөнөкөй тил менен айтканда, ал буга чейин пара албай таза иштегенин далилдеп берүүгө тийиш. Андан тышкары ага мамлекеттик жогорку кызматтагылар телефон чалып, сот чечимин өз кызыкчылыгына жараша чыгарып берүүгө мажбурласа, бул тууралуу соттор кеңешине же жогорку кеңешке кабарлашы керек. Эгер андай сунуш болгонун айтпай койсо, демек ал сотту кызматтан кетирүүгө себеп болот. Ошол сүйлөшүүлөр болгон аныкталмайынча, мисалы аныкталбаса, такталбаса, ошол судья жөн эле айтып койсо, анда теги жумуштан кетип калышы шарттар түзүп калбайбы деген суроо бар да. Өнүккөн мындай правовой мамлекеттерде, допустим, Англияда, же болбосо Америкада эч бир аткаруу бийлиги аралаша албайт да. Сотко аралашса, сот аларды соттойт да. И вот это мы должны идти к этому, что сот биринчи тандоодо жакшы кылышыбыз керек. Татыктуу адамдар бар керек. Экинчиси, сот айтып туруп телефон распечатканы алып келип бергенде бир-эки жолу ошондой талкуу алгандан кийин, коомчулукка баарына маалымат болгондон кийин токтой баштайт да булчу. Андан тышкары сот адилеттүүлүгүнүн жогорку институтун түзүү сунушталууда. Андан 1 жыл бою алган билимин текшерүү үчүн тест тапшырып, жогорку балл алгандар гана кызматка кабыл алынууга тийиш. Мындан улам сотторду тандоо кеңеши тандоо укугуна ээ болбой калат. Бул институттун мүчөлөрү 24-төн 9-га кыскартылат. Алар болгону тиешелүү документтерди чогултуп, балл эсептөө менен гана чектелип калат. Судьялыкка талапкерлер киреше тууралуу декларацияны тапшырып, өзүнүн жана жакындарынын телефонун тыңшоого жазуу жүзүндө макулдугун бергенден кийин тесттен алган балдары эсептелип, рейтинги жогорулардын тизмеси президентке жолдонот. Муну менен тармактагы коррупцияны жоюуга шарт түзүлөт дешет демилгечилер. Сотторду тандоо кеңешинен өтпөй калган ушунчалык тажрыйбалуу соттор бар. Ошол соттор тандоо кеңеши силер жарабайсыңар деп аларды өткөрбөй коюп жаңы сотторду кабыл алды. А сотторду окутуу борбору аларды чакырып ошол жаңы өткөн сотторго сабак бердирди атат. Көрдүңүзбү, бул жерден эски соттор керек экен, тажрыйбасы бар экен, билимдүүлөрү бар да. Кайра ошо өтпөй калып, өтүп кеткен сотторго бүгүн окутуп, үйрөтүп түшүндүрө албайт. Фракция мүчөлөрү бул демилгенин концепциясын толугу менен колдоду. Эми бул сунуштар коомдук талкууга чыгарылат. Андагы сунуштарды эске алуу менен тармактык комитетте жана жалпы жыйында талкууланат. Бул өзгөртүүлөр сот тармагын кардиналдуу реформаларга алып келет дешет фракция мүчөлөрү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.